Каналга катталыңыздар. Силер үчүн оңой эле, биз үчүн өтө маанилүү. Рахмат. Саламатсыңарбы көрүүчүлөрүм, подписчиктерим. Бүгүн 12 апрель. Үйдө мороженое жасаганын рецепти. Бул жерде колдоно турган нерселер Сливки мындай. сливка проценти. Бул 26%. Ош базарда подземкада эле сатат. Подземкада эмес, Ямада сатат. Башка жерлерде мен тапкан жокмун. Основном 33-35% эле сливкилер сбивать этилет. Бул 26% деп жазуу, бирок бул жарайт. Бул атайын кремге арналган, биз мороженое жасайбыз. Юппак деген сливки мындай болгон. Ош базарынын Ямасына барсаңыздар, ушундай табасыздар. Мен көп жерден таппай койдум, ушуну эле таптым. 2 жылдан бери ушуну эле колдонуп келатам. Банан менен жасайбыз бүгүн. Мен на глазке жасайм, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Примерно 100 грамм сливки. Мен бул жерде банан салдым, 2 банан. Миксердин кичинекей эмеси менен сбивать этип баштайм. Өзүңүздөр көрүп аткандай эле крем сыяктуу болуп сбивать этип беребиз буну. Азыр көргөзөм кандай состояниясын сбивать этиш керек экенин. Мынакей мындай состояние чейин сбивать эттим. Бунун ичинде банан бар, ошон үчүн бул ушундай болуп турат. А так бул өзү крем сыяктуу болот. Мындай тоңдурбаса бул крем эле болот. Торт-портторго деле курсаңыздар болот. Мен дагы бир аз сбивать этейин. Банандары жакшы эзилет. Мындай состояние чейин сбивать эттим. Муну менчик менен деле сбивать этсеңиздер болот. Меники аябай эле слабый миксер, жетип эле барат. Бул менен белковый крем жасай албайм. Эми болсо бул жерде сүйүк 200 граммга жетпейт го, 150 граммдай болот. Ушул эле венчикти жуубай эле. Бул өтө ысык эмес, бир аз жылуураак сүт. Алга бир жумуртканы кошом. Сахар кошпойм, сливким өзү таттуу. Атайын тортко арналган сливки бул. Эми муну сбивать этем. Муну аябай деле сбивать этип кереги жок, болгону аралаштырып деле койсоңуздар болот. Бир аз сбивать эткенде жылтоктун эмеси яркирээк болуп калат. Болбосо мороженое аябай сапсары болуп калат, ошон үчүн бир аз сбивать этип коесуздар. Эми болсо кичинеден коюп аралаштырабыз. Болбосо бул крем отуруп калат. 2-3 оборот менен куябыз. Ар бир куйган сайын кичинеден сбивать этесиздер, болбосо бул отуруп калат. Ушинтип эми сүт бүткөнчө кое беребиз. Кичинеден коюп, бир аз сбивать этебиз. Мындай сыяктуу суюгураак болот. Мынакей. Сметанкадай болот. Ошон үчүн сливкини аябай сбивать эттим. Сливкини суюгураак кылып койсоңуздар, бул мындан да суюк болуп калат. Эми болсо морозилкага тоңгонго чейин салып коебуз. Тоңгондон кийин чыгарып көргөзөм.
Мороженообуз холодильникке тургандан кийин өзүңөр каалагандай идишке салып жей берсеңиздер болот. Банан даамданган бочка сливочный мороженое болуп калды. Үйдөн бышырып жеңиздер.